тилиндеги бардык маалыматтарды akpress.org.kg сайтынан табасыз. Азыр акыркы жаңылыктардын топтому. Бишкек шаарынын аймагында эми жаңы чектөөлөр болот. Өзгөчө абал режимин сактоо үчүн кошумча чаралар кабыл алынган. Чектөөлөрдүн арасында унаа менен жана жөө жүрүүгө дагы тыюу салуу, 3төн көп адам топтолууга болбойт деген пункттар дагы бар. 31-мартка карата Кыргызстанда дагы 13 адамдан коронавирус аныкталды. Бишкек шаарында 1, Нарын облусунда 3, Ысык көлдө 2, Чүй облусунда 1, Ош облусунда 5, Жалал Абадта 1 учур катталды. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын саны 107 адамга жетти. Бейтептардын биринин абалы өтө оор, 3-өө айыгып чыккан. Ысык көл облусунда окуучулар карантинге байланыштуу тараган күндөн тарта 5 өспүрүм өз өмүрүнө кол салды. Өкмөттүн облустагы өкүлүнүн орун басары Элмира Усенованын маалыматы боюнча, балдардын өлүмү 16 марттан 29 мартка чейинки аралыкта катталды. Ал балдар 11 жаштан 14 жашка чейинкилер. Социалдык түйүндөрдө Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн короосунда адам сабалган учурда тартылган видео тарап жатат. Болжолдуу маалыматтарга караганда окуя 23 мартта кечки 11 чамасында болгон. Видеодо кара түстөгү кийимчен киши кызыл кийимчен адамды сабап жатканын көрүүгө болот. Актала районунун 58 жаштагы тургуну Жаңыл Бүбү Шакулова 10 кыз, 1 уулдун апасы. Ал уда төрөлгөн 10 кызынан кийин уулун жарык дүйнөгө алып келгенде бүт айыл сүйүнүп майрамдашкан. Кыргызстандын бардык аймактарындагы турмуш жашоону чагылдырган кызыктуу окуялар Turmush.kg сайтында. Бардык маалыматтарды уюлдук телефондон эле окусаңыз болот. Ал үчүн баракелде мобилдик тиркемесин көчүрүп алыңыз.